Монда айдоосум отурат. Оштон келген жанагы Орунбай аканын Кулунжал деген атынын баласы. Кунан. Бул Адилет досум. Белая река. Бул жакта миллион чокар талас кетирет. Андан кийин Хан Гүлсарынын баласы, Каражалдын баласы турат. Наркы баш жакта ушу Каражалдын шеригин турат. Көпөй бир жерде. 3 күндөн бери жок болуп кеттим. Ушу сапсары досум карап атат. Мен жок экенин билдирбей. Кече Баткенге барып 2 күн жоголдум. Бүгүн 3-чү күн. Азыр шам болуп калды. Бул жерди алганбыз. Бул жерден кийин наракта да бир жер бар. Аны да алганбыз. Ушинтип жетиребиз жылына. Ассаламу алейкум. Начальник кандай? Иштер жакшыбы? Жүрөм да досум. Суу ичип атабылар? Сен аттарыңа бул беде керек экен эле да. Жайлоодан качан келди? 2 жума. Кулунжалдын баласы. Кунан азыр, Кече 4-5 күн мурун калп айтпасам. Бирөө апарып минип алыптыр меники деп. Бардык документтери бар эле, так. Кайра алып келип таштап кетиптир, кечирим сурап. Кимдер болчу эле? Сакалдыдан беле? Атын айтып койбойсуңбу? Атын айтпай эле кой. Айтпай эле кой, Но аты жоктор бар же бар болбасын. Муну же оңолот экен да. Каражалдын баласы, Бул дагы жайлоодо минилип келди. Тайлар менен үйүрдө жүрүп келдиби? Мунун арканын караңыздар. Миллиондун 20 метр ашыктабы. Мен жок, сон болуп кетиптир го бу. Адилет, не кылып аттың бу не? Жаныбар, машалла, тисим не дейт буну не? Караңыздар. Туруп калды да, ошон үчүн корско окшоп атса керек. Жоош бул. Миллион таластан келген. Миллиондун кызынын баласы. Миллион өзү деле ошол жерде Ноокенге келген, сокур миллион. Каражалдын баласын көрсөтөйүнчү. Бул бышты 3 жаш. Жаныбар. Жайлоодо жүргөндөр ушинтип жүдөп калат да. Үйүрдө жүрдү бул. Хан урук. Быйтованын, Саратынын небереси болуп калат. Рахманжандагы Расул аканын атынын баласы болуп калат. Мен 4-өн алгам, бирөөнү досума бергем. Някта турат. Мында турат бирөөсү. Не, жетелей албай койдуңбу? Жаман де. Сатып берейинби? Ушундайын да? Өтө эле корс экен. Балам вообще карматпайт экен. Жакын жоотпой койгоч. Курса тоюп калган да досум. Жок, өзү көгөрүп койгондо суу бар да, ичип калды. Нар жагы кандай экен? Ушундай экен? Азыр 1 жума мынаяктарга аркандасак поезд келет. Ушинтип жашап жүрөбүз. Сон болуп калыптыр, көккө чыгып жылтырап. Анын үстүнө жамгырда себелеп койду, жуулуп сон болуп калыптыр.